Söz депутат Момбек Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат. Жөжөнү күзүндө санайт, өкмөттүн ишин күзүндө карайт дейт. Өкмөт башчы сиздин өзүңүздөн баштайын да. Былтыркы жылы салыктын көлөмү чогултулган 57 миллиард 282 миллион, бажы салык 34 миллион 170. Экөө тең планга аткарылган жок. Бажы 98, салык 95% аткарылды. Бул эмне себептен ушундай болуп калды? Рыскелди Чыныбекович азыр тиги коллегаңыздар да суроолорду берди. Ал жерде кандай бул корректировка каралганын, анан кийин аткарылбай калгандыгын биз айттык. Азыр жетекчилерди эмне чара көрдүк. Экөө тең алмашты билесиз. Экөө тең алмашты. Ошон үчүн Мен уурдалган жокпу деген өңүттө берип атам, акча өкмөттөн. эми уурдаганы болгон болсо ал бир жерде погон кийген кишилер турат. Баарын кармап атат, териштирип атышат. Түшүндүм. Февраль айында президентибиз коррупция боюнча коңгуроо какканда каржы полициясы 217 миллион сом акча уурдалды деп чыккан. Ошондон бир аз өтпөй 847 миллион сомдо кылмыш козголгон. Билесиз, 1 миллиард сомго жакын акчаны кошумча нарк салыгын бажы салык кызматтан коррупция чыгарылган чыгарып кеткен. 18 июнда ГКНБ берип атат 1 миллиард 150 миллион 545 миң сом акча ушундай коррупциялык схемалар менен өкмөттөн уурдалган деп атат. Анан ошол кылмыш иштери эмне болду? Кызбеп жооп бере бергиле, жооп бер. Финансылык полиция жооп берсеңиз, анан коррупцияга каршы кызмат, агенттик. Иш азыр болуп атат дейм. кандай? Дела идут, еще продолжается следствие у нас. Мен сизге кыргызча суроо берип атам. Иш болуп атат дейм. Иш болгону февралдан бери болот атабы? Я. Февралдан бери болот атабы. Бир жылга жакындап калды го козголгон кылмыш. Ооба, продление болду ген прокуратурада. Рыскелди Чыныбекович. Мен суроомо түшкөндө жок, бул компьютер. Түшүнгөн да жок. Соткасын чукулап отурган, мен көрдүм. Азыр укканда жок. Укканда жок, иш болуп атат дейт. Не иш болуп атат? Эшикте кар күйрөп атат, бул иш болуп атат. Следствие жүрүп атат дейм беге. Следствие өмүр бою жүрүп атат. Өмүрбек Текебаевдин ишин 2 айда карап салбадыңарбы? Прокуратурада продление болду. Сотко жетпеген иш, ал соода менен бүткен иш. Уурдалган акчалардын ордун толтура албасаңар, анан эмне үчүн мындай кызматтын эмне кереги бар? Беш кишини камагансыңар. Салык кызматынын башчысынын орун басары отурат, таможнянын башчысынын орун басары отурат. Иштер келип атат. Анда бюджеттен уурдалган болот атпайбы бул акчалардын баардыгы? Могу журмада продление болду прокуратурада. Бажи. Мухаммед Калышекевич. Ушундай да жооп болобу? Рыскелди Чыныбекович, мен териштирип, азыр бизге маалыматты берип атышат, ушул иш жүрүп атат, тергөө иштери жүрүп атат деп. Анан кандай болуп атат, эмне болуп атат, мен сизге мындай маалымат берейин анда өзүм. Ошол эле ортодо Улуттук банктын башчысы 5,5 миллион сом кредит алып, 4,8 миллион кредитин кечип салып атат. Көчөдөгү мугалимдер ипотека менен там алып, 6 миң сом айлык алып, 8 миң сом менен төлөп атат. Эмне үчүн бул мынчалык жеңилдик берилди? 2 ай биринчи вице болгон үчүн, 2 ай вице болгон үчүн ушундай жеңилдик берилеби? Шуну кандай карайсыз өзүңүз? Мен бул боюнча Улуттук банктын төрагасы менен сүйлөштүм. Өзлөрүнүн мурунку жоболорун ошондой кийип, ошондой болуп колдонуп жүрүшкөн экен. Бир нече миллион сом ушундай болуп 30 миллион сом кечип коюптур өзлөрүнө. Азыр эми өзүнүн эмне үчүн кабыл алганы боюнча биз сүйлөшүп атабыз. Муну Эми 240 миң сом алган киши ушу кредит төлөөсү уят да. Эл эртең эмне дейт? Төлөтүңүз. Анда гана коррупция менен күрөштү жое эле койгула. Генералдык прокуратурасы текшерип атат, териштирип анан жообун берсин бизге. Рахмат.